Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Оштон ажылыкка жөнөп кеткен алгачкы зыяратчылар Мединага жетишти. Кыргызстанда ажылыкка жөнөп кеткен алгачкы зыяратчылар Медина шаарына жетишкенин муфтияттан билдиришти. Манас аба майданына маалымдашкандай, Ош Мединага аттам ишин жандантып, ажылык сапардын ачылышы салтанат менен коштолгон. 31 май күнү 3 каттам менен 504 жүргүнчү учуп кеткен. Быйыл ажылык сапарга Кыргызстан үчүн 6060 квота берилген. Зыяратчылардын 4000 Оштон учса, калгандары 5-10 июнь күндөр аралыгында Бишкектен учуп кетмекчи. Камчыбек Ташиев башкы прокурор Узулушевдин кызматтан кетиши боюнча үн катты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев башкы прокурор Курманкул Узулушевдин кызматтан кетиши боюнча үн катты. Ташиев Курманкул Узулушев мекенин сүйгөн, мыйзамды так аткарган башкы прокурор болгонун белгилеп, алдагы өлкөгө көп кызматын көрсөтөт деген ишеничин билдирди. Ташиев өз билдирүүсүндө сагызган сайра береттүүнү эч кимге жакпаганын сезбестен дагы бирди көргүсү келип калса керек, мекенин саткан чыккынчы болду бул сагызган деп жазган. Ал бул сөздөр кимге багытталганын ачыктаган эмес. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Депутат 8 мартта иш күн кылып, Курманайтты 3 күн белгилөөнү сунуштады. Депутат Жалалиддин Нурбаев 8 мартта иш күнү кылып, Курманайтты 3 күн белгилөөнү сунуштады. Кечээ Жогорку Кеңештин агрардык саясат комитети жана эмгек кодексинин долбоорун жактырды. Ага ылайык 23 февраль, 7 апрель жана 7-8 ноябрь мындан ары жумуш күнү болуп саналат. Жыйында депутат Жалалиддин Нурбаев 8 мартта деле иш күн кылууну сунуштаган. Эми бул күн 100 жыл мурда эле белгиленип калган, аны кайра-кайра эме кыла бербей, мейли майрамдагандар майрамдай беришсин, бирок иштегендер иштей беришсин да деген эл өкүлү. Ал Курманайтты 3 күн катары менен белгилөөнү сунуштаган. Кыргызстандын 90% мусулман болгондуктан Курманайтты 3 күн белгиленип жаткандан кийин 3 күн беришибиз керек, бул эми сунуш деген Нурбаев. Мадумаров Зулушевдин кызматтан кетиши тууралуу комментарий берди. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаров башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кызматтан кетиши тууралуу комментарий берди. Ал 3 июнда Бишкек шаардык сотундагы отурумдан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Курманкул Зулушев кызматта турган учурда мыйзамсыздык көбөйгөнүн айтты. Эртеби кечпи баары кызматтан кетет, кетпей турган киши жок. 2,5 жылга жакын убакыттын ичинде бардык иштердин аталасын чыгарып бүттү. Бир кишиге бир эмес 7 кылмыш иши козголгон. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге бирөөдө аныкталган жок, сотко өткөн иштердин көбүндө шектүүлөрдүн иши тастыкталбай келип жатат. Саясий буйруктар өтө эле көп болуп кеткен, деди ал. Курманкул Зулушев өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу президент Садыр Жапаровго арыз жазганы 3 июнда белгилүү болгон. Ал 2020 жылы октябрь окуясынан кийин 21 октябрда башкы прокурор болуп дайындалган. Зулушев Адахан Мадумаровду 2009 жылы Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга 2023 жылы 22 июнда парламенттен уруксат алган. Быйыл 26 мартта Бишкектин 1-май райондук соту Адахан Мадумаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Саясатчы чечим мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин абакта калган. Бул аралыкта анын адвокаттары райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна даттанган эмес. 7 ай тергөө абагында отургандан кийин мурдагы депутат 26 апрелде бошотулган. Мадумаровго 2 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси Кыргыз-Тажик чегарасындагы тилке боюнча 2009 жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берени менен айып тагылган. Президент Жапаров буга чейинки маектеринде ошол протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талашы жаралганын билдирген.
саясатчыл протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтып келет. Мадумаров Азаттык радиосуна берген интервьюсунда иш мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен тергелип, өкүм чыгаардын алдында ал бийликтен аша чабуу беренесине алмашканын билдирди. Саясатчынын соту жабык өткөндүктөн буга чейин берене өзгөртүлгөнү тууралуу маалымат берилген эмес. Экинчиси Чыңгыз Абдумомунов аттуу жаран 2015-жылы Бүтүн Кыргызстан партиясына 50 000 АКШ доллар бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Бул факт боюнча алдамчылык беренеси менен кине коюлган. Бул ишке байланыштуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңеши мүчөсү Акыл Айтбаев да айып коюлган. Борбордук шайлоо комиссиясы 26 апрелде соттун чечимин негиз кылып, Мадумаровду мандатынан ажыраткан. Саясатчы Боршайкомдун бул чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз берген. 20 майда сот саясатчынын мандаты боюнча арызын четке какты. Административдик аймактык реформадан 1,7 миллиард сом үнөмдөлдү. Кыргызстанда административдик аймактык реформанын жыйынтыгында жалпы 197 мекеме бошоп, 1,7 миллиард сом үнөмдөлдү. Бошогон мекемелер 4 министрликтин ичинде өз ара бөлүнөт. Бул тууралуу экономика жана коммерция министринин орун басары Чоро Сейитов 3-июндагы Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин жыйынында билдирген. Мүлк бөлүштүрүү жүрүп жатат. Бала бакча, оорукана, калкты тейлөө борборлору жана башка социалдык мекемелерге муктаждык көп болгондуктан бошогон имараттарды бул министрликтерге берүү тандалды, деди Сейитов. Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитети 3-июнда административдик аймактык реформа боюнча Кыргызстандын айрым мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү маселесин карады. Аталган реформага байланыштуу жалпы 14 мыйзамга өзгөртүү киргизилери кабарланган. Президент Жапаров 2023-жылы 30 декабрда административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык өлкөнүн дээрлик бардык райондорунда айыл аймактардын көпчүлүгү ирилештирилип, жаңы аталыштарга ээ болгон. Административдик аймактык реформа пилоттук түрдө 2022-жылы Ысык-Көлдүн 1, Нарын облусунун 5 районунда жүргүзүлгөн. Реформанын негизинде Бишкек шаары 12,9 миң гектардан 37,8 миң гектарга кеңейди. Чүй облусунун 8 айыл аймагы жана 4 айыл аймагынын айрым айылдары борборго кошулду. Мындан сырткары Ош шаарын айланта курчаган бир нече айылда 2-чи борбор калаага кошулган. Ирилешип жаткан айыл аймактарда жана шаарларга кошулуп жаткан айылдарда жайыт, үлүш жана башка жерлерине байланыштуу нааразычылыктар болуп жатканы кабарланган. Дагы 21 000 доллар чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. Бул эл үмүтү фондунун жетекчиси мен Полотбек Айдаркулов. Ушул досубуздун алдына келип турабыз. Бул досубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол армияда Кыргыз элинде кызмат өтөп, палчандардын катарында ошол дос болуп жүргөн. Ошол палчан достору кайрылып, ушул досубуз ушундай оор ооруга чалдыгып, окустан кырсык болуп, аварияга учурап, ушундай акыбалга түшүп калды деп айтканына байланыштуу кележеге 9 000 доллар буйруса чогулду. Дагы 21 000 доллар жетпей турат туугандар. Алардын ыраазычылыгы үчүн деп дагы да ыхсан кылып кетсеңиздер болот. Ембанк эженин өзүнө ачылган Чынаркул М деп чыгат. Жана ошондой эле Тинькофф банк Данияр С деп чыгат. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп, ыхсан кылып койсоңуздар болот. Ошол Индия өлкөсүнө операцияга кетет бул жигит. Ал жака 30 000 доллар деп айтылган. Эми ошол 30 000 долларга буйруса барса операция болуп кетет деген үмүттө турабыз. Бул чоң биздин үмүтүбүз, ишеничибиз. Алла кааласа жакшы болот деген үмүттө турабыз. Сиздерге бул жакта дагы сүрөттөрүн көрсөтүп кетем. Бул таза жигитибиз, ошо эл үчүн кызмат кылам деп, мекенибизди коргойбуз деп, ошол армияда служба кылып жүргөн сүрөттөрүн бул жактан чыгарып кетем сиздерге. Ошо кыргыз эли мен суранам, кыргыз элим ушунча акча чогулуп калды, дагы 21 000 доллар чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген үмүтүм чоң. Жалгыз туягым менин. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү. Бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. Миңгуштар осы атамдын автоунаасы кырсыкка кабылды. Жумгал районунун Миңгуш айылында 1-июнда туюк суу уран калдыгын сактоочу жайдан уран калдыктарын ташып иштеген Хово үлгүсүндөгү
оор жүк ташыган машина кырсыкка кабылып, сайга кулап түшкөн. Бул маалыматты Азаттыкка Өзгөчө кырдаал министрлигинин басма сөз кызматы растаган. Мекеменин маалыматына ылайык, автоунаа кырсыкка учураган маалда бош болгон. Министрлик уран калдыктарын ташыган машинелер дезинфекциядан өтүп турарын жана акыркы кырсыктан кийин эч кандай кооптонуу жок экенин кошумчалады. Сууга эч нерсе төгүлгөн эмес, ошого карабай суунун топурактын үлгүлөрү алынып текшерүүгө жиберилди. Ал жерден радиациянын көрсөткүчүн ченегенде кооптулук жок деп чыкты. Ошондуктан жарандарга кооптонууга негиз жок деп кабарлады министрликтин басма сөз кызматы. Миңуш айылында туюк суудагы уран калдыктарын дальняя сактоо жайына ташуу иштери 2023 жылдын август айында башталган. Аны орусиялык Росатом ишканасы ишке ашырууда. Оче Миңушта айрым жергиликтүү тургундар уран калдыктарын рекультивациялоого каршы чыгып келген. 2013 жылы уран казып алуу өнөр жайында жабыр тарткан аймактарды рекультивация кылуу боюнча Орусия, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандын ортосунда келишим түзүлүп, бул программанын координатору жана ишке ашыруучусу болуп орусиялык Росатом мамлекеттик корпорациясы дайындалган. Алар программанын алкагында өлкөдөгү Кажы Сай, Туюк суу, Миңгуш жана башка уран калдыктары сакталган жайлардан радиоактивдүү топуракты ташып, рекультивациялоо иштерин жүргүзө баштаган. Миңуштагы уран калдыктарынын негизги бөлүгү айылдын үстүндө жайгашкан. Андагы уулуу зат айылды аралап өткөн жол аркылуу ташылат. Бишкектеги Баткен Комфорт базары кайра сатыкка коюлат. Бишкектеги Баткен Комфорт базарын сатуу боюнча аукцион өтпөй калды. Бул тууралуу репортер KG'ге мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинен билдиришкен. Аукцион 29 майда өтмөк. Соода түйүн мамлекеттин карамагындагы 64,38% гана акция сатылууда. Анын баштапкы баасы 422 миллион 775 миң сомго бааланган. Бир эле жарандан арыз түшкөндүктөн ал болбой калды. Базардын акциясы кайра сатыкка чыгарылат дейт мекеме. Белгилей кетсек, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке тиешелүү базардын контролдук пакети январь айында мамлекеттин карамагына өткөн. Анда саясатчынын бир туугандарына катталган акциялар берилген. Калган бөлүгү Аскарбек Шадиевдин аялы Асель Шадиева катталган.